Оланда урматтуу көрүүчүлөр, таңманай берүүсү кезек конокко келип жетти деп айтсак болот. Ооба, студияда коногубуз бар. Алып баруучу ырчы маданияттын мыкты кызматкери Байыш Момунов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Куту студияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кутмандыктарыңыздар менен. Өзүңүз айткандай, Жаныш эмес, Байыш. Байыш, көбүнчө бизди баягы Жаныш Байыш десе баягы эгиздер деп ойлошот да. Эми атыбыз эгиздердин аттарына окшош болгон үчүн ушу Жаныш Байыш деп башында биз чыкканга байланыштуу. Көбүнчө биз ушул Жаныш Байыш булар эгиз балдар деп концерт коюп барсак да, гастролдоп барсак дагы ушул бир 20 жыл мурда ушул эгиздердин концерти келди деп кабыл алчу эле да. Демек болгону жөн гана ага-ине. Ага-ине 2 жаштанбыз. Жаныш менден 2 жаш күчүү, мен 2 жаш улуу. Анан Жаныш мага караганда куудулураак, кичине күлдүрүп көбүрөөк сөйлөйт. Сахнага ушундай каттар келгенде ал дайыма жооп берчү эле. Байыш улуусу, мен сулуусу депчи. Ошондон биз эгиз эмеспиз, 2 жаштанбыз, ага-инебиз. Жаныш агабызды дагы эфирге чакырганбыз, тилекке каршы келбей калды. Ошентсе дагы Байыш байке сизге чоң рахмат. Анан Мерседес эмне болду? Мерседес азыр Мерседестер жаңыланып кетпеди азыр. Жаңы Мерседестер чыгып, жаңы үлгүлөрү чыгып, азыр мен ошо жаңысынан минип жүрөм. Бирок ошол Мерседес бойдон калды. Азыр ошо сиздин баягы сөзүңүзгө аралжы Мерседес минип заправкаларга киресиң да, майганда. О, баары бир ырыңызга тартып, машина алып турсуз да деп тийишип калышат да. Азыр Расул Миласов келгенде мындай кылалы. Ошол таңертең менен программасы сонун, ошол ыр менен анын Мерседеси бар деп бир жылдары Жаныш байке экөөңүздөр оон созуп калдыңыздар эле да. Ошол ырды дагы азыр биздин көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүз да ушунчалык күтүп жатса керек да. Илгери Байыш байке анын Мерседеси бар деп ырдаса, азыр кез-кездерде анын Toyotасы бар деп ырдап калат, анын Volkswagen бар деп ырдап калат. Айтор бул убагында өтө хит болгон. Ошондор деп берейинби? Ооба. Мен бияктан кирип кеткенди утпайм. Жок. Эртерээк даярдасам болмок экен, мейлен бир куплет болсо да аракет кылып берейин. Байкоосуздан мен сени көрдүм, машинаны айдап бараттың, жараштырдым мен сага аны, уян күлүп мага карадың, унута албайм ошол күнүмдү, ойготтуң го жүрөк сүйүмдү, сагынычым сага артылып, жүрөмбү мен сага тартылып, анын Мерседеси бар, сулуугу сулуу, көздөрү кумар, сулуугу сулуу, нур чачып турат, сулуугу сулуу, элесин калды менде, ажыралгыс элесин калды менде деген экен. Чоң ыраазычылык. Бизде болсо телекөрүүчү бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алыстап кетти окшойт эле каршы. Кайра байланышка чыксаңыз болот. 56-56-72 сандарына байланышка чыгып, ой пикирлериңизди, сунуштарыңызды сурооңуз. Айтор биз менен маекте курсаңыз болот. Байыш байке, Мерседесиңиз жөнүндө сурадык. Анан эгиздер темасына өтөлү. Бүгүн биз эгиздер тууралуу кеп салып жатканбыз да. Анан эми сиздер айтып атасыздар ага инебиз деп, бирок эми баягы эгиздейди жүрүп калдыңар. Анан биз үчүн эгиздери жок, түгөй жок адамдар үчүн абдан кызыктуу да. Эгиздердин жашоосу кандай болот, негизи эле кандай өмүр сүрүшөт дегендей, түгөйүңөр жок болуп калса кандай сезимдерде болосуңар, эгер түгөй жок төрөлсөңөр кандай болмок деген ойлор келеби деген суроолорду бергибиз келет да биз дагы. Эгиздер темасында сурооду жооп бериш керек да эми, ошол эгиздер ушул кызык болуп атат да. Ооба, Жаныш байке экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы аралык. Эми биз эгиз болбосок дагы эгизде чоңоюп калдык. Аны чын эле ачык эле айтыш керек. Анткени биз Жаныш экөөбүз ушул 1-класстан баштап эле Бишкекте Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп бар. Ошол жерде чогуу эле окуп бүттүк. Ал менен 2 жаш ылдый класста окуду, мен 2 жаш ушул класста. Бирок ошондой болсо дагы экөөбүз чогуу каяка концерт болобу, кандай гана иш-чаралар болбосун, ошол учурда дагы биз катышып аябай активдүү жүрчү элек да. Ошондо дагы дайыма ушул мен Жанышты воспитательден сурап, издеп каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт, сабакка келдиби, келген жокпу деп бүт карап жүрчү элем агасы катары. Ошол жерде деле ушул эгиздей чогуу эле жүрүп, анан чынында эле силер айткандай, дайыма мындай бири-бирибизди издеп турчу элек да.
эгизде эле чоңойдук деп айтсак болот. Анан кийин топ ачтык, топ ачкандан кийин деле Жанышбай тобу деп аты өзү эле аталып калды. Ошондо да концерт коюп гастролдоп жүргөндө да ошол Жанышбай тобунун концерти келип бир, эгиздердин концерти келип бир деп анан элден ар кандай суроолор келчү. Булар эгиз го, анан эмне үчүн окшош эмес депчи. Ошонун негизинен анан кийин сахнага чыкканда барып бир айтканга туура келет. Биз эгиз эмес, 2 жаштан агайын деп. Анан ал эми эгиздердин жашоосун мен ойлойм, анткени мен өзүмдүн баягы тууган уруктардын арасында эгиздер бар да, Батма Үстөн деген менин эгиз жээндерим бар. Аларды мен байкаштырып мындай карайм да, дайыма экөө чогуу жүрөт. Анан бирөөсү бөлүнүп айылга кетсе конокко, бирөөсү сөз түрдө калып калат. Анан кандайдыр бир кыжылачылык пайда болот да түгөйүндө. Ошону көп байкадым. Же ооруп калат, же сурколуп калат. Ошо оорганда экинчиси да сезет экен да анычы. Мен ошентип ойлоп калдым. Бул эгиздер баягы дайыма чогуу жүргөн үчүн, бир төрөлгөн үчүн булардын жаны да, ою да баары бир болот окшойт депчи. Ошондон дайыма эгиздер баягы чогуу жүрүп, бул табигат жашоонун берилиши да. Ошондон эгиздерди да көп капа кылбагыла деген сөздөрдү көп угам да улуулардан. Анткени капа кылса, алар нааразы болуп калса, капа болуп калса, бир сөзсүз бирдеме болот депчи. Ошондон бул ыйык адамдар деп эсептейм эгиздерди. Жакшы. Сиз учурда азыр 5 баланы тарбиялап келесиз, Кудайга шүгүр. Анан кийин азыр мынакей медицинанын күчү менен жасалма уруктандыруу жолу менен мисалы баласыздар балалуу болуп мындай жакшы бир жаңылык киргизилди да медицина тармагында. Сиздин буга болгон көз карашыңыз кандай? Кээ бирлер болсо мынакей жасалма уруктандыруу аркылуу эгиздер жарык дүйнөгө келип жатат дегендей. Эми азыр ушунчалык баягы жетишкендик убак деп айтсам болот да. Бүт заманга жараша болот бардыгы. Анан менин оюмча эми ал такыр ушу болбой калганда, мүмкүнчүлүк жок болгондо гана ошондой нерсеге барбаса, менин оюмча ар бир адам баягы үй бүлө болгондон кийин өздөрү жаратууга жетпейт деп ойлойм. Анткени бул өзүңдүн балаң, сен өзүң баягы Кудайым берген балаңды карайсың да баары бир. Эми алар деле карайт сөз түрдө, бирок менин оюмча ар бир адам дагы үй бүлө болгондон кийин, мисалы аял киши турмушка чыкканда сөз түрдө өзү төрөгөн жакшы деп ойлойм да. Эркек адам деле үйлөнгөндөн кийин ушул балалуу болуп, андай баягындай жол менен эмес, өзүнүн Кудайым берген баягындай жашоодогу жолу менен гана балалуу болсо, мен ошол жакшы деп ойлойм. Анан эми ар кандай шарттар болуп калышы мүмкүн. Мисалы ден соолугуна байланыштуу, анан ушунчалык биздин баягы жетишкендик дегендей. Эми аны менин оюмча крайний случай деп коет го орусча. Ошондой гана мүмкүнчүлүк болуп жаратпаса, аны кереги жок деп ойлойм. Түшүнүктүү. Агай, тарыхта тастыкталган маалыматтар бар да, тарыхтачы. Мисалы, Альфредо деген бала 39 жыл өзүнүн эгизинен башка жашаганда, билбей, эгизи бар экенин билбей жашаган. Бирок ошол 39 жыл өтүп, өзүнүн эгизинин түгөйүн жолуктургандан кийин, адистердин изилдөөсүнөн кийин экөөнүн жасаган жумушу, жакшы көргөн түсү, жакшы көргөн тамагы, жадалса айдаган унаасы дагы бир маркада экен, окшош экенин байкашкан да. Анан сиздердин агайын деп атасыздар, бирок ошентсе дагы эгиздерге жакынсыздар да, ой пикирлериңиздер, баягы тандоого келгендеги өзүңүздүн чечимдериңиздер мындай окшош чыгабы же таптакыр башкачасыңарбы? Эми окшоштук жактарыбыз деле бар, окшош чыгып калат кээ бирде. Көбүнчө Жаныш мени туурайт да. Агасы катары баягы аганы көрүп үйүнө өсөт дегендейчи, эжени көрүп сиңди өсөт. Анан экөөбүз чогуу жүргөндөн кийин мисалы мен эмне кылсам, Жаныш да сөз түрдө ошону кайталаганга аракет кылат да. Мисалы мен ушундай буюм алсам, үйүнө барсам ошол буюм турган болот да. Мен айтам, жакшы азаматсың депчи. Негизи ушундай нерсе керек да бул жашоодо. Баягы бири-бириңи карап ким эмне кылып атса, ошол аракет деп ойлойм да. Анан жок, ал буну кылып атса мен башка алам. Андай деле баягы көз жаңы чыкканда да топ болуп, баягы сахнага эле окшош кийинбестен, көчөдө жүргөндө да окшош кийинип калганбыз акыр күндөрү. Баягы Жанышбай тобу болуп жүргөндөчү, группа болуп жүргөндө. Ошону көчөдө концерт башталганга чейин кичине базар кыдырасың, тияк-бияка басасың, көчөдө жүрсөң да окшош кийинип алыпсың. Мына эгиздер кетип атат, бүгүн ушулардын концерти деп элдер аябай мындай сөз кылчу эле да. Окшош кийингенге аракет кылчу. Анан кийин баягы убакыт өткөн сайын өзгөрөт экенсиң, аң сезими өзгөрөт, анын баскан турганы өзгөрөт, досторунун кийингендерине карап, анан экөөбүз эки башкача кийине баштаганбыз. Кой сен мен туурабы, мен сен туурабы, окшош кийинбей эле коелу депчи.
сиздин кээ бир берген маектериңизде бар, топ кайра жанданат депчи. Анан кийин азыр ушул Жаныш Байыш тобу деп түзүлгөн топ эмне болду? Жанданабы? Жанданат деп мындай мен айта албайм, бирок ошондо болсо дагы бизде элдин баары 95-жылы уюштурганбыз Жаныш Байыш тобу деп. Кече 1-2 жыл мурда Жаныш Байыш тобунун 20 жылдык отчет концертин бердик филармонияда. Ошондо деле элдер аябай жакшы кабыл алып, биздин ушул концертти көптөгөн мурунку эскиларыбызды угуп дегендей жакшы мындай колдоп беришти. Анан эми мен азыр кайрадан эле Жаныш Байыш тобу деп чыгайын десем, Жаныштын өзүнүн үй бүлөсү бар. Мен өзүм үй бүлөм кээ бирде гастролго чыкканда алыс жактарга Жаныш бара албай калат. Элге калпычы болбош үчүн ушундай өзүнчө жеке ырчы болгонго туура келди да. Көбүнчө Жаныш баягы кичинекей кезинде эле анын максаты аранжировщик болчу. Мен студия ачып аранжировщик эле болом, ырчыларын жазам деп. Ошол максатына жетти. Анан азыркы учурда мен баягы тойлордо тамада болуп жүрбөймбү? Тамада болгонго байланыштуу эми мага да үйрөт деп азыр тамадалыкты да үйрөнүп алгам. Экөөбүз дагы эки жакта ушу элдин кызматына тамадалык милдетти да аткарып келебиз. Чыгармачылыктагы акыркы жаңылыктарыңызга да токтолсок, акыркы чыгармалар. Акыркы чыгармаларда мына Жубайма деген жаңы ыр жаралды. Мончок көз жаш деп Бекбор Биф агабыздын мыкты ырлары бар эмеспи? Аны камчалаган ырлары бар. Мына ошол ырларын иштеп клип тартып, ар бир телеканалдарда кетип атат, Кудайым буйрса. Анан көптөгөн угармандардан ар кандай ой пикирлерин угуп атам. Анан дагы мына жаңы жылда Кудайым буйрса бизде баягы жаңы жылдык от, көгүлтүр от дегендер башталат да. Ошого азыр даярдыкты көрүп жаткан учурубуз. Жакшы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде студияда конокто маданияттын мыкты кызматкери, алып баруучу ырчы Байыш Момунов. Мерседес Урансынын ээси. Ооба. Сиздер болсо өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Байланыш телефон номерларыбыз 56-56-72 сандарына чалып байланышка чыксаңыз болот. Анан дегенче эле бизде телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Кутман-таңыңыз менен. Телегөрүүчү алыстап кетти. Алло. Келиңиз, угуп атабыз сизди. Матаңыз, ассаламу алейкум. Алло, угуп атабы? Угуп атпайт, сүйлөшүңүз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Катыраак сүйлөңүз, жакшы болуп атат. Биринчиден ушу силердин телекөрсөтүү жамаатыңарга, баарыңарга салам айта кетейин. Ыраазычылык. Сыналгынын үнүн кичирейтип алыңыз, телегөрүүчү. Аламидин айылыдан болобуз. Бу Жанышка бир калоо тилегим бар эле, ушу айта кетейин дедим эле ушу иниме. Жаныш, салам алейкум. Байыш, алейкум ассалам. Мына алмаштырып алды телегөрүүчүбүз дагы. О, мейли, Жаныш. Кече 19-да. Мен Жаныш Байыш деген балдарым 19-да мына 13-ке чыктылар. Ошолор төрөлгөн кезде, ош кезде как раз силер аябай жакшы чыгып аткан кезиңер болчу. Анан ошондо ушу силерди калп коёмун. Ушу силерге ушу балдарымды ушу силерге неме кылып аттарын койгон мына Жаныш Байыш депчи. Азыр 13 жашка толду, 19-ында бир где-то 7 жыл, 8 жыл алдын бир чыгып ушундай түз эфирде мен сага чалып ушу балдарым куттуктаган элем. 19-күнү болчу ошондо. Рахмат, абдан жакшы кубанычтамын. Балдарыңыз азыр 13-кө чыгып калды дейби? Ооба. Чын жүрөктөн куттуктайбыз сиздин балдарыңызды. Аттары да биздин аттарыбыздан экен, Жаныш Байыш деп. Ошол учурда мисалы кайсы группа же кайсы топ ушундай популярдыкка ээ болот, ошонун аттарын коюшчу эле да. Мисалы Динара Акулова Элеман деп бир жылдары чыкпады беле? Балам балам, жан балам. Ошондо биз Динара тобуна да иштеп калдык, Акулова менен, эжекебиз менен, устатым менен. Кайсы жака барып алып, жаңы бала төрөлгөндө атын Элеман коюп аткан. Анан кийин эле биз Жаныш экөөбүз Жаныш Байыш тобу деп чыккандан кийин биздин да атыбыз эми мактангандай болбойбу. Бир учурларда өзүнчө бир хит болуп, ушундай бир иним айткандай Мерседеси бар болуп аткан учур болчу. Мактана бериңиз, анан Жаныш Байыш деп койсо жакшы, Мерседес деп койсо учурлар болот. Мерседес деген негизи кыздын аты экен да, өзү билесиңер да. Алманиялык аттар. Анан Жаныш Байыш деп аттарды койгондо биз да аябай кубанычтуу болгонбуз. Анан ушундай бир окуя да болгон, бир айылга барганда Жаныш Байыш жаңы эгиздер төрөлүп,
концерттен кийин ошол Жанышбаевичтин үйүнө барганбыз. Ата энеси бизди үйүнө алып барып, мына мен силердин атыңардан ырым кылып, балдарым да силерде болуп чоңойсун, элдин адамы болсун деп, мына Жанышбаевич деп койдук деп үйүнө алып барып, аябай коноктоп бизди сыйлап, ошондо да мындай өзүнчө бир кубанат экенсиң, сенин аттарыңан баягы аттарды койсочу. Ошол учурда эми биз баягы Жанышбаевич тобу деп чыгарткан учур, анан Жанышбаевич агайыны деп. Көбүнчө ушул эгиздердин аттарынан да коюла баштаган да, Жанышбаевич деген аттарчы. Негизи бул эгиздердин аттары эмес да, агайынын аты. Ооба, негизи эле эпос боюнчачы. агайыны эмес, көбүн эсе эгиздер катары таанышса керек, э? Ооба. Дегенче эле бизде кечиресиң, чалуу бар. Бериңиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Келиңиз, кутман таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Биринчи салам албетте сиздерге, сиздердин жалпы жамаатыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Андан кийинки мен куттуктоо десем болот. Мен өзүмдүн бир тууган инилерим, Сайырдин, Зайырдин деген инилеримдин бүгүнкү туулган күнү. Ошолорду, инимдерди өздүк майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Аларга дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Анан жана ошол жерде сиздерде конок боло турган Байыш байкеге суроо берейин дегем, үй бүлөңүз тууралуу кенен айтып берсеңиз деп. Чоң рахмат. Налогуйдан, СНГдан чалып атасыз. Рахмат. Эми ар бир адамдын үй бүлөсүнө кызыккандар көп болот да. Мисалы ушундай эфирге өзгөчө чыгармачыл адамдар. Өзгөчө чыгармачылык, баягы танып калган адамдардын үй бүлөсү кызык болот. Албетте мен азыр 5 баланын атасымын. Келинчегим аты Динара, Базар Коргон районуна караштуу Советский айылынан болот, Жалал Абад областынан. Кыздарымдын аттарын атай кетсем, Аксамай деген улуу кызым бар, 9-класста окуйт. Байел деген уулум бар, 7-класста окуйт. Султан деген уулум бар, 2-класста окуйт. Тентегерек кичине. Анан Асинат деген кызым, Мадина деген кызым бар. Жакшы. Жакшы, азыр жаман эмес. Ушу балдарыбыз менен дайыма ушундай баягы кичинекей балдар үйдө чурулдап жүрсө, сен чарчаганыңды эле кээ бирде билинбейт да. Ошондолардын ар кандай кыял жоорттары болот. Мисалы, биз мурда жаш кезибизде, бойдок кезде үйлөнүүгө чейин баягы балдарды ушунчалык карап бап эстесе биз ушу балдарды өтө жакшы көрөт экен. Баягы чырылдаган үндөр кээ бирде жакпай кетчү эле го, мындай бойдок кездерде, мында жүргөндө. Азыр тескерисинче да, мисалы бунун баарын мен өтө акылдуу болуп айткан жерим жок. Үйлөнгөндөн кийин, бала чакалуу болгондон кийин билесиң, балам балалуу болгондон кийин билесиң деп аксакалдар бекер айтып калган экен да. Ошондуктан ар бир үй бүлөгө бакыт каалайм. Ушундай бала чакалуу болушун демекчимин. Байыш агай, азыр болсо акыркы чыгармаларыңыздан оон сөз бере турушуңуз. Акыркы чыгармалардан эмес, мен мындай кылбайм. Көбүнчө эфирлерге келгенде, ушул биздин баягы теле көрүүчүлөргө абдан жаккан, жүрөгүнө жаккан ырларды күтүшөт экен да. Жүрөгүмдө орун бирөө деген бир ыр бар. Ошол ырдырда берейин. Азыр болсо биз теле көрүүчүбүздө байланышка чыкканда бир теле көрүүчүбүз бар экен, андан кийин. Макул. Саламатсызбы? Алло. Алло. Келиңиз, угуп атабыз. Саламатчылык. Салам алейкум, угуп атабыз. Салам алейкум, бай Жаныш. Байыш. Дагы болсо. Алейкум ассалам. Келиңиз, калуу тилегиңизди, суроолоруңузду жазсаңыз болот. Жаңы жерде кошунаң Таалай байкеңмин. Таалай байке, ассаламу алейкум. Карызды доолап келчү. Ушу карызы бардай учураштыңыз. Денсаулыгың кандай? Жакшы, рахмат, рахмат. Өзүңүз? Угуп атабыз сизди. Каалоо тилек айтып коеюн дегим. Рахмат, рахмат. Угуп атсаң ошо. Үйүңдө илиштин шамы жанып турсун дейт. Күн нуру терезеден тийип турсун дейт. Рахмат, рахмат. Дасторконуң түркүн тамакка толуп турсун, дасторконуң айланасында жакшы көргөн бир туугандардын күлкүсү чыгып турсун деген экен. Барбай айланайын. Рахмат, айтканыңыз келди. Сиз ошо жаңы жерге тамада болушуңуз керек экен. Ар бирсиңиз уйкаштырып. Рахмат, байке, рахмат сиздин жашынакай тилектериңизге. Ыраазычылык билдирем. Теле көрүүчүлөр көп суранган чыгарма деп калдыңыз. Ошол чыгарманы азыр бизге Ностальгия, ностальгия. Даректеп таппай жүргөн жогум бирөөм, Таалайга жазган болсоң шорум бирөөм, кадалып карегимден кетпей койдуң. Кантейин жүрөгүмдө орун бирөөм, кадалып карегимден кетпей койдуң. Кантейин жүрөгүмдө
жүрөгүмдөн орун бирим. Өмүрдү өргө тартсам жолум бирим. Өчүрсөң ай күйгөн отту шорум бирим. Берилип ай башка адамдың ай сүйө албадым. Бейгүнөң ай жүрөгүмдө орун бирим. Берилип ай башка жандың ай сүйө албадым. Кантейин жүрөгүмдөн орун бирим. Кантейин ай жүрөгүмдөн орун бирим. Жеңем ыйлабейди, караңызчы. Бизде болсо теле көрүүчүбүз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен келиңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Келиңиз, сурооңузду uzatыңыз, кабыл тилектериңизди. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Саламатчылык. Угуп атабыз сизди. Биринчиден жанышка ден соолук калып кетмекчимин. Экинчиден жанышка суроом бар эле. Байыш. Жаныш ийдим. Жаныш айтсаңыз. Клара менен катышып турасызбы? Азыр кандай отношенияңыз бар? Ушул суроого жооп берсеңиз. Рахмат, албетте бул суроо кандай деп айтсам, сурооңузду мен туура эле кабыл алам, ага жооп бергенге аракет кылам. Эми Клара менен мен жашабай алганыма 15 жылдан ашты. Анын өзүнүн жеке жашоосу бар дегендей, бирок Кларадан уулум бар албетте. Мен уулум менен сөзсүз түрдө катышып турам, байланышып турам, кабар алып турам. Эми анчалык баягы кээ бирде баягы сен жаныңда адамдар жүргөн адамдар билет, сен жаныңда жүрбөгөн адамдар билбейт да. Массалык маалымат каражаттарда көбүнчө негатив туура эмес эмелер кетип калат экен интервьюлары. Негизинен баягы мен кандай жүрөм, эмне кылам, анын бир Кудайдын астында мен таза болсом баары ошо ойдогу эле болот деп ойлойм. Ошондуктан эч кандай менин мындай жамандыгым жок. Анан сиздин сурооңузду мен түшүндүм. Кандай гана эфирге барбайын, сөзсүз түрдө бул бериле турган суроо, бул баягы кала берет экен баары бир. Анын үстүнө тиги Клара өзү деле интервью бергенде дайыма айтат, балам менен катышып турат, ортобузда достук эле мамилебиз бар деп. Анткени алда сахнада адамы да. Анан баягы өтө эле биздин элдерибиз көбүнчө мындай негатив эмелерге көбүрөөк басым жасашат да. Мындай болуп кеткен турбайбы, тигинде мындай болуп кеткен турбайбы деп. Ошондуктан мен өзүмдүн оозуман эле укса болот. Арабызда эч кандай жаман нерселерибиз жок. Чыгармачылыкта мындай чыгармачылык коллега катары гана сүйлөшөбүз. Балам да сөзсүз түрдө, балам менен сөзсүз түрдө катташып, кабар алып, жакшы эле мамиледебиз. Чыгармачыл адамдардын жеке жашоосу бар. Эми ар бир адамдын ички саясаты да болду, үй бүлө деген туурабы. Сиз кадр артында айтып калдыңыз эле эфирден сырткары, бизде ага эне эмес, эгиздер катары таанышат. Мени көбүнчө жаныш деп алмаштырып алышат деп. Жаныш деп алышпайбы? Бардыгы тең жаныш деп. Сизге болсо чыгармачылык, ийгилик чыгармачылык эргүү каалайбыз албетте. Чоң рахмат. Мерседес маркаңыздын логотипине чаң баспасын. Рахмат. Силерге чаң баспасын. Албетте рахмат. Силерге да ушундай баягы эл менен чогуу баарлаштырып, саламдаштырып, жашынакай маек куруп бергендери үчүн силердин да үнүңүздөр эч качан өчпөсүн. Ушул New TV телеканалында дайыма ушул жакшылыктар болсун. Силерге ошон жаш кадрлар келип, элдин көңүлүн алып жүрө берсин. Элибизге тынччылык каалайбыз. Ыраазычылык. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ал эми музыкалык чыгарма болсун, андан соң уланталы.